ЛТР телеканалынын жаңылыктар бөлүмү бар. Аны бизде жаңылыктарды ЛТРдин мотору деп дагы атап коюшат. Ошол жаңылыктар бөлүмүнүн кабарчысы Тилек Айталиев бүгүн бизде конокто. Жана ошондой эле бизди таң эрте эфирге ташып келип, бүткүл бир жоопкерчилик ушул агабыздын мойнунда. ЛТРдин айдоочусу Жолдошбек Жумашев бүгүн бизде конокто. Амастарбы? Кутман таңыңар менен. Рахмат чакырганыңарга. Сөз башында эле куттуктайлы, майрамыңыз менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Байрамыңыздар менен. Азыр жалпы көрчүлөрүбүз, кесиптештерибиз көрүп жаткан чыгар, мекендештер. Сөз башында куттуктоо болсун сиздерден. Рахмат. Жолдошбек аке. Бүгүнкү кирип келген кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, ушинтип жадырап, жайнап, таң атпай. Ошол. Рахмат Жолдошбекке, Тилек байке келиңиз. Урматтуу ушул теле берүүдө жана радио уктурууда иштеп жүргөн кесиптештерим, кызматкерлер бүгүнкү эмес, эми 8 декабрь ушул күн кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. 1958 жылы алгачкы көрсөтүү чыккан күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин дээрлик 66 жыл убакыт өттү. Ошол аралыктан бери кыргыз теле берүүсү, ошондой эле кыргыз журналистикасы болуп көрбөгөндөй өнүгүп, мынакей бүгүнкү күндө турабыз. Албетте бул чек эмес, алдыга карай жаш журналисттер, жаш кесипкөй адистер чыгып берсин. Ар бириңиздерди ушул кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Өзгөчө негизи эле быйылкы жыл ушул кыргыз журналистикасына аябай маанилүү жылдардын бири десек болот. Быйыл кыргыз журналистикасына дагы 100 жыл болду. Ошондуктан ар бир кыл калемдери баарыңыздардын кесиптик майрамыңыздар менен. Аябай эле ушул Тилек мырзанын стилин көрдүңбү? Кабар жеткирип аткандай баштаганда эле ушул урматтуу деп баштаганда эле мен футбол көрүп аткандай же бир волейбол же болбосо башка бир спорттун түрүн көрүп аткандай болдум. Анткени айтайын дегеним, Тилек мырза ушул спорттук иш-чараларды өзгөчө сонун чагылдырганы менен мындай бир айырмаланып турат, өзгөчөлөнүп турат десек болот. Тилек мырза, айтсаңыз, бул мындай өзгөчөлүк тубаса дейбизби же үйрөндүкпү? Эми сөз башынан болсун, анда негизи эле журналистикалык кесип айрымдарга оңой көрүнүшү мүмкүн, айрымдарга оор көрүнүшү мүмкүн. Анан сиз айткан суроого бул ошол сен өзүңдүн кесибиңе кызыгуу өзгөчө. Сиз айтып калдыңыз, мен спортко өзүм кызыгам, спортту көп көрөм, өзгөчө футболду. Анан ушул ЛТР мамлекеттик телекомпаниясы быйыл 2024 жылы Кыргыз премьер-лигасынын футбол боюнча толук оюндарын түз алып берүүнү алган. Жыл башынан бери дээрлик 170ден ашык оюнду түз алып көрсөттү. Ошого баягы комментатор керек деп. Мен буга чейин комментатор деле болгон эмесмин, бирок ошол жаатты жакшы түшүнчүм да. Анткени мен университет өткөндө дагы дипломдук темам телекөрсөтүүдөгү спорт комментаторунун адистик чеберчилиги болчу. Анан ошол тармакка мени байлап койду. Анан кийин биз өз журналисттер ар тармактуубуз да. Кайсыл жак болбосун, ошол жака кеткенге даярбыз. Анан байлап койду, ошентип комментатор да болуп калдым. Бирок ушул жаңылыктар дирекциясынын кабарчысымын дагы. Жакшы. Биздин көрсөтүүбүз деги эле ЛТР мамлекеттик телеканалынын ишмердүүлүгү эртең менен Жолдошбек акебиз уйкудан туруп, автоунаага отуруп, ачкычты бурап, машинаны оталдыргандан башталат. Сиздин ишмердүүлүгүңүз боюнча бир аз токтололу. Эртең менен мени эмне алып кетпей койдуңуз? Тамаша, албетте баары. Чындыгында Кайырбек байке айткандай эле, эртең менен эфирден мурда биринчи жумуш айдоочулардан башталат. Сиздерде да баардык жоопкерчилик. Сизге канча жыл болду келип калганыңызга? Келип калганыма 8 жыл болуп калды, буюрса. 8 жылдан бери, айдоочу болуп иштеп атканыма ушул ЛТР мамлекеттик телевидениясында иштеп атканыма 8 жыл болуп калды. Ошо Кутман таңга ушундай силерди таң атпай 3:30да туруп алып, машинаны жылытып алып, ошол кабарчы, оператор, инженер деген сыяктуу арды бияка алып келип, эфирден кечиктирбегенге аракет кылабыз да. Айдоочу болгон бул бир кызмат, анан ЛТРдин айдоочусу болгон бул башка кызмат болсо керек, өзгөчө. Жоопкерчилик чоң, айтор. Жоопкерчилик чоң, кечиктирбей алып келип, баарын алтыга алып келгенге аракет кылабыз. Бирок эми баардыгы биз ойлогондой боло бербейт да. Анын үстүнө шаарда азыр тыгындар арбын орун алып атат. Деги эле баягы таңкы көрсөтүү болобу же кабарчыларды башка бир көздөгөн жайына жеткизүү учурларында кызык окуялар, кечигүүлөр болобу?
Кетчүүлөр болот, эми бул шаарда азыркы убакта аябай эле эме тыгын аябай көп болуп атат дегендей. Батыраак жеткенге аракет кыласың, камералар деген бар, ага штрафка түшпөгөнгө аракет кыласың. Кээде эме болосуң, жетпей каласың, кээде жетип каласың дегендей. Ошого таң каламын да менчи. жараша да. Мисалы баягы орусча айтканда расчет алып деп коет го, эсебин алып ошонун 6га жеткирем деди, 6га алып келип койгондо мен таң калам да, кантип эсептеп коет депчи. Чындыгында. Үй бүлөдө жеңем таарынбайбы, эртең менен эрте кетип каласың, бизге көңүл бурбай калдың деп? Азыр Көнүп калды көнүп дейсиз. деле калды. Таң атпай кеткен, дежурствоңго деп, дежурный убакта билет, кайсы убакта кетеримди, ошо билип деле калышты азыр. Айдоочунун бир күндүк жашоосу көрүүчүлөрүбүзгө кызык, биз го билебиз. Сиз дежур убактыңызда графигиңиз? Менин графигим таң атпай 3:30 туруп, ошо жана айтып кеткендей эле машиналарды жылытып алып, 6-да алып келип, 6 таңкы маалда съемка болуп калат, аларды жеткизип, ошо жаңылыктар бөлүмүндөмүн. Жаңылыктар кабарчыларды алып барып, операторлорду алып барып, жеткич жерине жеткизип, кайра түнкүсүн кайра эфир бүткөндөн кийин кайра жеткизип үйлөрүнө алып түнкү убакта эфир бүтсө, мисалы үчүн 12 бирлерде бүтсө, жеткизип 2-3 жеткизип бүтмөйүнчө эң акыркы кетебиз да. Ошондо айдоочулар 2 саат эле уктап кой. 24 саат жумушта болот экен да. Эртең менен таңкы 3:30 чыкса, кечинде эфир 12-1де жабылса, ал ушул эфирде артында отурган кызматкерлерди жеткизип, кайра 3-тө үйгө барат экен да. Кайра кичине кофе, мофе ичип алып эле кайра эртеңден өзү. Уктап алып, анан Уктап алып дегендей. оңдордо келебиз да. Баягы ушул кесипти колдоп берген жеңебизге ыраазычылык айтып коюшубуз керек экен анда. Рахмат. Тилек мырзанын журналистикага келип калышын кыскача. Кыскача айтып кете турган болсом, мен негизи өзү атам доктор, дарыгер, хирург, атамдын бир туугандары дагы дарыгер. Анан менден улуу эжем бар, эжемден кийин эркектерден мен улуу болуп, эми атаң жолун жолдойсуң деген кыргызда сөз бар да, мени доктор кылабыз дешкен да негизи. Анан бирок мен ушул кичинекей кезимден эле журналисткалык жаатка эмес, мен режиссер болгум келчү да. Кино тартам деп кызыкчумун да. Анан 9-класс болгондо ошо түшүндүм, баягы журналистикага ушул тармак экен, ушул жака барыш керек экен деп мен журналистикага кызыгып калып, анан 11-классты бүткөндө мен үйдөгүлөр эме болуп калды да, бул жактагы чоң аталарым, сен мага диплом деле алып келип бер, сени биз эмеге медакадемияга тапшыртабыз депчи. Анан мен аябай дитим тарткан жок да, мен доктор боло албайт болчумун. Анан 11-ди бүтүп аттестатты колго алганда телефонду өчүрдүм дагы, Бишкекке келдим. Билбейт, үйдөгүлөр билбейчи мен Бишкекке келгенимди. Келип, барып туруп талондорду таштап, анан Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырып, анан өткөндөн кийин чалгам да. Контракттын жартысын салгыла, мен өттүм. Мен доктор болбойм деп. Мен ошентип журналистикага келип калгам. Негизи эле журналисттик кесип, бул ошол журналист болом деп сүйүп келгендер, журналист болом деп чын дилинен келгендер окуйт да. Анткени бизде окуп жүргөн кезде баягы атасы журналист, апасы журналист, биздин жолубузду жолдо деп кыйнап, сен журналист бол деп окутуп койгондор 4-курска чейин барган жок да. Чындап журналист болом дегендер азыр өз кесибинде иштеп жүрөт. Ата-энеңизчи анан ыраазы эле болуп калдыбы анан? Бүгүнкү күндө. Эми ата-энем эң негизгиси макул, өзүң чечимиң. Главное мени уят кылба, бизди уят кылба деген сөз болду. Жакшы. Жолдошбой экенин бир күндүк жумушун сурадык, эми сиздикин сурайлы, анткени кабарчы катары мен өзүм дагы иштейм да, анан кызыктуучулар көп болот эмеспи? Мисалы, бир күндүк жумушуңуз. Кыздын сыры төркүнгө маалым дейт эми. Мен бир күндүк эмес, сиздерге кызыктуу учурлардан айтып берейин. Мейли. Себеби бул журналист баягы докторлордой, анан милициялардан айырмасы жок да. Эми себеби биз майрам күндөрү баягы өзгөчө иштейбиз, майрам күнү мындай усулинный иштейбиз десек болот да. Элдер эс алса дебейсизби? Элдер эс алса, биз ошол күнү маалыматты элге чагылдыруу үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Эми кызыктуу учурларды айтып бере турган болсок, бизде баягы Кыргызстандын ичинде эмес, чет жакка да чыгып калган учурлар болот да. Мисалы, жайында Ташкентте, Өзбекстандын борбору Ташкентте кыргыз
Кыргызстандын маданият күндөрү өткөн. Биздин маданият өнөр адамдары барып ошол өзбек жергесине өз өнөрлөрүн көргөзүп келген. Ошондо биз дагы ЛТР мамлекеттик телекомпаниясы съемкага тарып барып, ошол жактагы ишти чагылдырганбыз. Анан биз бир жума жүрдүк. Бир жумадан кийин акыркы күн Бухарадан бүтүп, анан Бухарадан Кыргызстанга келе атабыз да. Анан 50 киши. Бир автобус. Автобустун отурсаң мындай. Жөлөнө албайсың, эс ала Жөнүн албайсың. албайсың, эс ала албайсың. Ошондо биз Бухарадан Бишкекке чейин 29 саатта жүрүп келгенбиз да. Эми элестетиңиздер, анын үстү бизде жөн отуруп, багы ал биз менен келаткан маданий адамдар алар ырдап койду, өзүнүн кызматын кылып койду. Алар жыргап көңүл ачып келе атат да. Биз оператор экөөбүз иштеп келе атабыз. Анткени материалды бериш керек. Бир учурда интернеттин иштебей калат. Бир жерде Wi-Fi бар, бир жерде Wi-Fi жок. Wi-Fi бар жерде эптеп бир маалыматты жөнөтө каласың Бишкекке, чыгара калсын депчи. Анткени жаңылыктардыкы убагында чыгарбасаң жаңылык эскирип калат да. Анан ошентип отуруп алып иштеп келе атасың. 29 саат жүрүп келдик. Анан дагы бир кызыгы, Казакстандан, ошо Өзбекстанга автобус Казакстан аркылуу келди да. Келе атканда айдоочу адашып, жолдон адашып, 200 километр ашыкча жүрүп койгон да. Ошентип 29 саатта чачтар тикесин тик турган, бир туруп журналистикага тапшырганын өкүнөсүн. Биздин Жолдош байкен ала кетсе болобу экен? Батыраак жеткирмеге. 12 саатта жеткизип. Жакшы. Сиздердин деле кызматта тыным жок. Азыр дагы буюрса бир өкүлдөрдү тосуп ала турар астында турасыз го, э? Ооба, буюрса азыр барып, тооздарымда барып. Батыраак эфирди Оштон келген конокторду тосуп алмай, аэропортко барып тосуп алып, бияка алып келмей деген. Ошол андан кийинки съемкалар бар. Техникалык баягы бул чындап эле коопсуздук биринчилик орунда турат. Анткени баягы канжол айдоочуларга эмне камдап турганын билбейсиң. Анын үстүнө азыр мына кыш келип калды, баягы алмаштыруу иштери, жаңылануу дегендей. Бирок башкысы айткым келет, мына ЛТР мамлекеттик телеканалы мына ушул автоунаа жагынан бир чоң спринттер алып, жакшы ошол жетишкендиктер боюнча. Жетишкендиктер боюнча мына ПТСке быйыл буюрса 2 машина алдык, спринттер. ПТСке көчмө оператор деп коебу. Ошондой алдык. Ош Бишкекке. Буюрса Ош Бишкекке. Анан дагы жаңы машиналар келет деп атат буюрса. Келсе ошону күтүп отурабыз. Буюрса келсе 2024-жылкы машиналар деп атышат эми. Келсе ошону айдап калабыз деген үмүттө турабыз да. Айтуучусу Жолдош байке айтып аткан жаңы унаалар, булар Кыргызстанда чыккан унаалар да. Тулпар Моторс. Тулпар Моторстон чыккан Chevrolet үлгүсүндөгү унаалар. Кудай буюрса ошол ЛТРге келет деп чет-четинен эми биз журналистпиз да кулактар чыкканда калабыз да. Сезим эртең менен буюрса ошол жаңы машиналар менен 2024 менен айнек моторс. Экөөбүздү биринчи алып келет да. Анткени таң биз менен башталат. Жакшы, анан мына ошол сиздерди өзүңүздөр талап коюп турасыздарбы, жетекчиликке кандай болот? Анткени мына кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыш керек дегендей баягы кабарчылардын же болбосо ошол сиз алып жүргөн кесиптештериңиздин коопсуздугун ойлоо дагы сизди тынчсыздандырат болуш керек. Ошол уже эме болду. Машинабыз да эскирди, бирок ошончо деле дөңгөлөктөрүбүздү, запчастарын, тетиктерин алып бергенге аракет кылат. Буюрса жаңы машина, жаңы унаа келсе, жаңы машина келсе, бир 4 жыл, 5 жыл карабай айдасак дегендей майын алмаштырып алып, жылуу жумшак. Ошол. Жолдош байке, айтсаңыз, тележаатында иштеп каламын деп мындай бир ойлодуңуз беле? Тележаатында иштеп калам деп оюма деле келген эмес. Бирок ошол бир киргенден кийин чыкпай эле ошо иштегенибизге көз ачып жумганча эле 8 жыл өтүп кетиптир да. Жакшы. Бул баягы ушул тармакка келгениңиздин себеби эмне болду? Анткени баягы коомчулукта сезим карасак, шаар ичиндеги мисалы коомдук транспорттар бар. Ал жерге деле айдоочу болуп иштесеңиз болот. Жана башка мекеме ЛТР тандап келгениңизге эмне болду? ЛТР тандап келгеним тележылдыздар менен иштешип көрөйүнчү дедиңизби? Бир ошондой неме болду. Ощущение болду. Күндөрүң кызыктуу болот.
ар кайсы жаңылыктарга барасың, биринчи көрөсүң дегендей. Жеринен. Барып жеринен окшош күн болбойт. Бир жакка барсаң, эртеси башка жакка барасың. Бир күндө 3-4-5 жерге барып ийесиң. Көрүп ошондой жаңылыктарды көрөсүң. Мен ойлоп калдым да ушул. Негизи бир жерге кирип алып тура берсең дагы мындай кызыксыз болуп кетет го жумуш. Бул тармактан ар кайсы жакка барасың. Тилек деген журналисттерди алып барып, чогуу барып көрүп, анан деп кайра келип калабыз. Мен ойлоп калгам да ушул Жолдош байке негизи эле айдоочулардычы ушул бир өздөрүн деле алып барса өздөрү тартиптүү эле журналист деле болуп калат болушу керек депчи. Анткени мындай процесс менен аралашып жүрөт, кызык да сиздерге деле туурабы? Анан кийин сиздер деле мындай үйрөнүп калдыңыздар болушу керек. Мисалы, мен жаңы келгенде бул жаатка көчүп келген, баягы которулуп келгенде бир айдоочу менен чыгып калбадымбы? Анан айдоочу айтып атпайбы? Сен бокска барасыңбы же сюжеткеби депчи. Анан ошондон бери билеби деп анан барсам, канча синхрон аласың, канча күтөйүн деп атпайбы? Анан баарын билет экен. Жок, биздин айдоочуларга деги эле кесиптештерге баягы адамгерчилигине баа берем. Алкыш айтса болот. Чындап эле баягы мен айдоочумун деп эле рулду кучактап отуруп албайт. Албетте биз мындан баягы Кутмантаңдан сырткарыда көрсөтүүлөрүбүз бар го. Ошол жерге баягы көчмө ПТС менен барганда кармалашып алып, жардамдашып, бул жакшы жааматтын ынтымагы болсо керек. Эми сиздерге ыраазычылык билдирели. Бар болуңуздар. Майрамды кандай улантабыз эми? Ошол жөнүндө кичине учкай айтыңыздар эми. Эмнени пландап атабыз? Эми майрам Кудай буйрса таңкы эфириңерди жакшы өткөзүп алла. Аны кадр артында сүйлөшөлү. Ооба, бүгүн майрам болот. Эскерте кетели. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жалпы кызматкерлери майрамдашат. Биз ошону айтып атабыз деп коелу. Тастыктоо үчүн. Жолдош байке, кантип майрамдайбыз? Буюрса, эл менен чогуу болобуз. Кечинде жумуштан кийин отуруп ошол чогуу алып отурабыз да. Ооба, мына биздин майрамыбызды отурулай, ишмердүүлүгүн чагылдырып, мына бирге алака түзүп иш алып барып аткан мекемелерден дагы куттуктоолор келе баштады бизге. Ал үчүн мына ошол куттуктоонун баардыгыбызга тиешелүү. Кызматкерлерге ал үчүн биз ыраазычылык билдирели. Анан келип мына ушундай журналистика жаатындагы ЛТР мамлекеттик телеканалынын баягы көшөгө артындагы ишмердүүлүк боюнча ары түйшүктүү кичине эмгегиңиздерди айтып, дил маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Эми азыр съемкаларды уланта бериңиздер, биз эфирди алып бара беребиз. Кетиңиздер коебуз, майрамыңыздар менен ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы көрүңүздөр дейли. дейли. Азыр айдоочубуз Жолдош байке дагы аэропортко конокторубуз тосуп алганы барат экен. Мына Ордо Лош чергесинен биздин кесиптештерибиз келаттыр. Азыр Тилек мырзанын дагы съемкалары бар экен, жаңылыктарды чагылдыруу алдында турат. Андыктан биз уруксат берели дагы эфирибизди алдыны көздөй улантабыз. Ооба, улантабыз эфирибизди, биз менен бирге болуңуздар.